Assalamu алейкум достор, кандайсыңар? Бул Бишкекке Гусейн Гасанов деген бар го. Мына бир чоң өтө бир керектүү киши келгендей тозуп алып, анан кийин бардыгыңар ызычы болуп калса эле, особенно молодежь, жашынакай болуп үйдө эле отурсаңар. Мына мондай нерсени айткым келет да. Баткенде ызычы болуп атат. Ошого, ошонун келгенинде канчалыган акчаларды короткон инсан ким болсо дагычы. Ошону Баткенге азыр тим эле кыйналып аткан адамдар көп болуп атат азырчы. Ошолор билбейсиңерби? Минимум 20 000 долларга же 10 000 долларга келди да ошо жигитчи. Ошону алып барып туруп Баткенге барып бирөөнүн үйүн бүтүрө салчы. Кандай соогун айтат өмүр бою. Анан дагы биздин кыргыздын жигиттери, кыргыздын кырандары дүйнөдүн чемпиону болуп келгенде ушундай алып тозуп алганды жаман сүйүнөт элек да, тозуп алганда. Чын бизде эле канча жакка барып утуп келесиң. Өзүң эле жакындарың келет да. Анан прессалардагы сайттарчы, информационный сайттар. Өзүбүздүн кыргыздын баатырлары, кыргыздын кырандары дүйнөдөн чемпион болуп өтүп келгенде пайдалуу инсандар ошондой ушинтип баардыгына прессалар барып тозуп алып, машиналар менен тозуп алышпай көңүлүн көтөргөндү билбейсиңер да. Анан бирөө келсе эле ар бир сайттарга киргизип каласыңар да, Гасанов келиптир. Келсе эмне силерге шашлык жасап берип атабы же эмне тамак алып берип атабы? Силердин каныңарды соруп туруп кетип атат. Кыргыздын жинине тиип кетип атат. Лично жаштар үйдө отургула. Үйдө отургула. Барып алып калп эле артынан салпак. Кимдеги ошол жактан көрүп кала турган болсун. Молодежь особенно. Алып эле кыйкырып жинди болуп атканларды. Жакшы жака үндөп, жашын ичинен калтыра албай, ансыз да нормаль эркектер калбай барат. Эсиңерге келди. Молодежь